Заманбап ПЦР лаборатория алдыңкы жабдуулар менен камсыздалып, суткасына 800 чейин анализди талдап чыгууга даяр. Бул үчүн заманбап вирусологиялык жабдуулар менен камсыздалган лабораторияда атайын окуудан өтүп, сертификатка ээ болгон адистер иш алып барат. Бул лабораторияда 2 врач, 2 лаборант иштейт. Кыздардын баары сертификат алышкан, окуп келишкен, ВОЗ окуткан. Лабораториянын эң негизги анализдерди аныктоочу аппарат, бул ДТ аппараты. Буга 94 анализ салынат, бир салынганда. Анан анализ 1 саат 40 мүнөт жасалат. Анализдин результаты компьютерга чыгат, ушу компьютерден чыгарып анализдерди беребиз. Жугуштуу илдет өлкөдө аныкталгандан баштап медицина тармагына өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Дартты аныктоочу лаборатория Талас облусунда жок болгондугуна байланыштуу алгач анализдер Борбор калаада. Кийин Бишкектен келген лаборанттардын жардамы менен Талас облусундагы ветеринардык лабораторияда жасалып жаткан. Тез курулуучу конструкция менен ошо курулду. Бизде 14 октябрда башталган, 22-синде ачылышы болду. Азыркы ушул жумада бизге 2 ламинардык боксту күтүп атабыз. Автоклавдарды көрдүңүздөр, уже келип түшкөн. Буларды кошуп берсе эле, ушу бул жакка келип туруп жумуш алып барып баштайбыз. Азырынча отбор жана анализ алгандар бияка көчүп келип отурукташты. Эми ПЦР анализдердин баары заманбап шарттарга жооп берген жайда жасала баштайт. Бул сыяктуу лаборатория Кыргыз өкмөтү тарабынан өлкөнүн 10 аймагында салынып, Талас облусунда алгачкылардан болуп ишке берилди. Жугуштуу вирустар менен иш алып барган бул жайдын полундагы линолеумунан тартып, желдетүү системасына чейин бактерияларды жок кылуу мүмкүнчүлүгү бар атайын курулуш материалдарынан курулган. Сапаты боюнча бул лаборатория типичный болуп салынды. Бардык требованияга жооп бере тургандай болуп, именно ПЦР анализин жасоого бардык требованияга жооп берет. Забор алынып кирип аткандан баштап бүт бардык шарттар каралган, обеззараживаниясы да каралган. Например, даже элементарный полуз противобактериальный болуп эметип атат, салынып атат. Показатель биобезопасностьтын баарын сактап, андан кийин уруксат алабыз. Андан кийин путешествие без ковид деген приложение бизге коюп берет. Анан биз ошол QR коду менен чыгарып протокол берип, ошо за границага кеткен жарандарга кызмат көрсөтөбүз. Мында бир гана ПЦР анализдери гана эмес, жакын арада лабораториянын профили башка бир катар лабораториялык иликтөөлөрдү жүргүзүү боюнча кеңейтүү пландары да бар. Андан кийинки биз ушу пландашып атабыз. Гриппке каршы дагы кыздарды мына окулуп калды. Грипптин түрлөрүн да ушул жерден изилдеп чыксак болот. Андан кийин ал үчүн тест системаларды сатып алышыбыз керек. Андан кийин ойлоп атабыз, жана ГМО ошого карата баягы оборудованияларды сатып алсак, керектүү жабдыктарды ГМОну да ушул жерден жасалып калат деген ойдобуз. Маалымат катары кошумчалай кетсек, вирусологиялык лаборатория Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлиги жана Ислам өнүктүрүү банкынын каржылык колдоосу менен курулуп, пайдаланууга берилди. Гүлжамал Багышбекова, Рахат Бишалиева, Мелис Элибесов, Талаш шаары.